ар бир суроону жүрөк менен коштоп жооп берүүгө тырыштым. Аллах таалам эч кимди шерменде кылбасын, дуа кылалы. Амин. Аллах таалам оор күндөрдү башыбызга жаза көрбөгөн, оор тагдырдарды башыбызга жаза көрбөгөн. Аллахым сен латыйфсың, Аллахым сен каримсың. Я Аллахым, ушул аял заты ыйлабаса экен. Аял заты дагы өзүнүн кадыр баркын кармап, диндар болуп, имандуу болуп, күйөөсүн сыйлап, аял заты дагы мындай бир ынсаптуу болсун. Анан эгиндегиси эркектер гайраттуу болуп, аял заты эми сезимтал болот, кыйналат, башына күч келет, башка болот. Себепсиз талак берип, монтип балдар ортодо чайналып калбасын. Кыргызстанда мен бул боюнча дагы бир сабак кылам го, Кудайым буйрса. Кыргызстанда толук кандуу үй бүлөлөр өтө аз болуп баратат да барган сайын. Толук кандуу. Биздин балдарыбыз атанын аруулугун үйрөнүп, эненин эркелигинде чоңоюуга татыктуу ар бирибиздин балдарыбыз. Ошон үчүн толук кандуу үй бүлөлөр көбөйүп, иман менен эсептешип, ислам менен эсептешип, илимдүү, билимдүү болууну Кудай таалам баарыбызга насип кылсын.